Каракылжа районунун Октябрь айылындагы узундугу 1800 метрди түзгөн Бешик каналы. Буга чейин каналдын ичи толуп, суу жеткирүүдө көп кыйынчылыктар жаралып келген. Азыркы учурда каналды реабилитация иштери башталып, 3/1 бөлүгүнө бетон аралашмасы коюлуп, калыбына келтирилди. Азыр калган бөлүгүндө жумуштар жүрүп жатат. Жумушчулар бригада бар, строительдер. 12 киши. Канча техника? Техника, экскаватор, эки машина иштеп атат. Шол бетон заводубуз бар өзүбүздүн. Биз мына пандемиядан кичине эме перерыв болуп калды. Так 1 айдан бери иштеп атабыз да. Качан бүтөт эми? Бул барыбы? Бул жерде 2 жылдык срокто. Убагында бүтүрөбүз. 2 жыл ичинде. Аймакта сууга суу менен камсыз кылууну тең алыш мекемеси аткарат. 2005 жылы уюшулган аталган ишкана 1560 гектар сууга таянтты тейлейт. Эгерде Бешик каналынын тазалоо иштери бүтсө, дыйкандарга суу толугу менен жеткирилип калат. Айылыбызда 510 гектар, 510 кожолук калк жашайт. Оларды толук камдуу суу менен камсыз кылабыз. Андан сырткары 100 гектар ФПЗнын жери, үлүш жерлери бар. Ошо жерлер ушу каналдан толук камдуу суу менен камсыз кылат деп ойлойбуз. Андан бул канал башына барганда дагы бөлүнүп кетет. Бул каналдын негизи жалпысынан 370 гектар жерди суу менен камсыз кылат. Ирригациялык тутумду жаңылоо бүткүл дүйнөлүк банктын каржылоосу менен жүрүп жатат. 5,5 чакырым аралыктагы сууга суу системасында реабилитациялык жумуштарды калыбына келтирүү үчүн 39 миллион 310 миң сом бөлүнгөн. Долбоорго ылайык бул каражатка аймактагы бир нече канал тазаланат. Бул проекттин ичинде эң чоң каналыбыз бар, Булаш деген 9,5 миллион сомдук жумуш аткарылат ол жерге. Ол Булаш каналыбыз Тоготой, Жаңы Талап, Жийде деген айылдарды камсыз кылат. Андан кийин Акбай деген каналыбыз бар. Ол дагы 150 гектар жерди камсыз кылат. Андан кийин мына жерде Авиам деген жерибиз бар. Мына Тоготой айылынын 100 гектар жерин камсыз кылат. Анан сырткары Тоготой айылынын жалпы жашоочуларында суу менен камсыз кылат чектерди. Каракылжа районунун Кашкажол айыл аймагында жүрүп жаткан бул долбоор 2022 жылы март айында бүткөрүлөт. Жумуштар аягына чыкканда аймактагы дыйкандарга толугу менен суу жеткирилет. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.